COVID-19 пандемия учурундагы чыр-чатактарды узак убакытка чечүү боюнча аялдардын салымы деген аталыштагы тынчтык куруучу аялдардын форуму уюштурулду. Форумдун жүрүшүндө чек ара аймактарында тынчтыкты орнотуу, чыр-чатактардан оолак болуу боюнча сөз болду. Чек ара аймактарда кантип тынчтыкты орнотобуз, кантип ушул балдарыбызды, жакындарыбызды, анан коңшуларыбызды ушул чыр-чатакка аралашпас үчүн жабыркабасын, чыр-чатактар аз болсун. Лейлек районунда уюштурулган форумда аял үй бүлөнүн өзөгү, аял бар коомдо тынчтык болот. Анткени апалар тынчтыктын тиреги дейт район акими. Чек аралаш аймакта жашагандан кийин жок дегенде ушундай өзүбүз эле эмес, үй бүлөбүз, бала чакаларыбыздын коопсуздугун жаратуу менен, ошолорду кантип коргоп калуу жолдору менен. Анан албетте мында бүгүнкү катышып отурган айымдар, жалаң эле ошо чек аралаш аймакта жашаган айымдар эң негизги ролду, мамлекетибизде эң негизги ролду негизи өзү аялдар. Себеби үй бүлөнүн өзөгү аял. Аял бар коломтодо от жагат. Лейлек районунун чек арадагы Максат айылынын жана Баткен районунун чек арадагы Аксай айылынын айымдары элдердин тынчтыгын, амандыгын каалагандыгын айтышат. Тынчтыкты курууунун демилгечилери долбоорунун алкагында бүгүн Аксай айылынын аялдары менен Максат айылынын аялдарынын ортосунда чоң форум өткөрүп атабыз. Бул форум негизги максаты аялдар тынчтыкты куруучулардын демилгечилери болуп эсептелет. Чек арада жашаган аялдарды кандай чыр-чатак болгон мезгилде кандай өздөрүнүн калкалап, кандай акыбалда боло тургандарын практика жүзүндө да көрсөтүп берип жатышат. Биздин Максат айылына көп семинарлар өттү да. Ошол семинарлар бизге өтө пайда берилди да. Өтө анан ошону биз үйрөнүп, ошол билбеген аялдарга, билбеген элдерге үйрөтүп, практика жүзүндө үйрөттүк да. Мен айтарым эми бизге элибизге тынчтык болсун, амандык болсун. Күтүүсүз чыр-чатактар чыккан учурда кандай аракеттер жасалуусу керек экендиги тууралуу айымдар атайын окуулардан өтүшкөн. Катышуучулар форум абдан пайдалуу жана таасирдүү болгондугун айтып, уюштуруучуларга ыраазычылыктарын билдиришти. Бул форум аябай өзүнүн өтө бүгүнкү көйгөйлүү учурдагы маселелерди камтыганы менен өтө кызыктуу болуп атат. Себеби чек ара аймагында жашаган биздин карапайым эл ушундай кырдаал болуп калган учурда, жаңжал болгон учурда, конфликт болгон учурда өздөрүнө кантип коопсуздук эрежелерди сакташ керек, кантип өздөрүн сакташ керек жөнүндө эч кандай маалыматы жок эле. Бул форум ушунусу менен жакты. Ошо ар бир эне, ар бир аял бул форумда көп нерселерди алып атышат. Себеби мында ошондой учурда, ок атылган учурда же конфликт учурунда, жаңжал чыккан мезгилде кантип жашырынуу керек, эмнелерди өзү менен ар дайым алып жүрүш керек, коопсуздук эрежелерди кантип сакташ керек, балдарды кантип коргош керек, ошолор жөнүндө сонун маалыматтарды алып атышат. Элеттик энелер чек ара жамааттарында тынчтыкты жана коопсуздукту издейт. Бул максатта чек ара аймактарында чыр-чатакты болтурбоо же алдын алуу аракеттери Айылдык демилге коомдук бирикмеси тарабынан улантыла бермекчи. Каныша Яшымова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Ошондо биздин Максат айылыбыз бар эле.